Birinciden sakal meselesi sünnet. Bunu baştan aytayın. Sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de sünnet. Peygamber sakal koygan. Bunda çıkanda orça aytap мы подражаем. Кому пророк sallallahu aleyhi ve sellem degендей. Adam birösü var Michael Jackson'a okşoş düşse gelip. Birösü Elvis Presley'ge, birösü de Abreuga Mike Tyson'a. Oşonday giyinet, oşonday jüret, oşon tatuировка kılıp atkanda nege katı süygöndükten oşana, kömür tutkanlıktan. Peygamberibizdi süygön belgisi dep oşol peygamberimiz emeler sakal koygan deyt. Emi bul sünnet dep atabыз. Keybileri alımlar var, vacip degenler var misal üçün. Bирок farz emes. Bирок ошол учурда bir коом бүгүн чындап эле чөчүп атат. Үркүп атат сакалдан. Ар кандай нерсе менен айтылып атат да. Сакалды койгондон кийин аны алып да жүрүш керек. Мындайча айтканда ошого ылайыктуу болуп жүрүш керек деген маанада. Бүгүн сакалды коюп мушташып аткандар, арак ичип аткандар, ар кандай нерсени кылып аткандар бар. Аны диний ишеним менен койбосо деле керек балким. Мен да окуй алганда сакалым жок да. Менче үйдө ата-энем жаман кызгачтыгы үчүн койбойм деп чечкем да. Сакалың жок болсо сен динден чыгып кеттиң деп айткандар болгон. Ошол айтпаймынбы? Бул дин деген нерсе ислам дини орто дин. Ортону жакшы көрөт негизи. Куранда да ушуну айтылып атат. Орто жолду да карманышыбыз керек. Мисалы, сиз эгерде сакал койбосоңуз эле сизди жекип, жаман көрүп, аял кишиге салыштырып жаткан болсо, бул ошол адамдын радикалдуу экендигинин пикири. Ар бир адам эртең кыяматка барганда өзү шыйрагы менен илинет дегенде айтабыз го, мындай образын айтып атабыз. Аллахтын алдына өзү жооп берет. Ар бир адам сооп иш кылган болсо, сообун төгүп албаш керек бул дүйнөдө. Мен сакал коюп аткан болсом, мен сакалымдын сооптуу сүннөт экендигин билип туруп коюп аткан болсом, башкага зыян келтирбестен ошону кыяматка чейин алып барышым керек. Бирок бүгүнтөдөн барып анын сообун төгүп, тигини муну сымдап отуруп, гыйбатка кирип, башкага кирип, жек көрүүгө кире турган болсом, анда койгонго караганда койбой койгондо актыгыраак болот да ошол адам үчүн. Неге дегенде, ал адам өзүнүн эмеси менен башкасынын үстөмгө текеберчиликке кирип атабы? Бул бир. Экинчиси сындап атабы? Ушак айынга кирип атабы? Үчүнчүсү адамдын көңүлүн ортолот башка бир мусулмандын. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн тандоосу бар. Ошого туура мамиле кылышыбыз керек.